Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жооп берүүгө даярмын. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы ант беришти. Жыйынга президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Мамлекет башчы антты бузбоо ыйык милдет экенин белгилеп, буга чейинки өкмөт мүчөлөрүнүн тагдырын кайталабоону эскертти. Ант берген адамдын оозунан ант чыкканда жараткандын кулагы ачылат дейт. Ант бул ыйык нерсе. Анттын тузу да, жүгү да оор. Ошону көтөрө билишиңер керек. Мына өлкөбүздүн эгемендүү тарыхында сиздерден мурун ушул залда өкмөт мүчөлөрү ант берген. Бирок анттын ыйыктыгын, ошонун маңызын, жоопкерчилигин, касиетин, улуулугун түшүнбөгөндөр, антка бекем турбагандардын тагдыры кандай болгонун өзүңөр көрдүңөр. Ошон үчүн берген антыңарга бекем болгула. Андан соң жогорку кеңеш Кыргызстандын башкы прокурорунун кызматына көрсөтүлгөн Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин карашты. Жыйында айрым эл өкүлдөрү ага коррупция менен күрөштү жандантууга, саясий буйрукту аткарбоого, элдин сот системасына жоголгон ишенимин калыбына келтирүүгө кеңеш беришти. Казакстандын генералдык прокурору бүгүнкү күнү чоң реформалар жасап атат да. Ошонун ичинде экономика жаатында дагы. Мына сизге бир мисал келтирейин, жана контрабанда эле деп атабыз да. Ушуга мыйзамды так аткарыш үчүн ар бир Кыргызстанга кирген машинеге бирдик электрондук чипти илдире албайбыз да. Парламент, өкмөт, мурунку президент ошону жасата албай кетти да. Ушуну бир эсиңизге салып койсоңуз. Канча машине киргенде чип коюлуп, ошол эки компьютерден көрүлүп турса. Бул биринчиси, экинчиси. Кытайдан келеби, каяктан келген машине таможняга түшүрүп товарынын баарын. Анан кайра кетсе. Кыргызстандын ичинде бөлөк машинелер ошону ташып кетсе. Ушу эки нерсени жасап койсок, биз контрабанданы таможнядагы түп тамыры менен жоготпосок дагы 50-80% азайтабыз. Ал эми Республика Ата журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев Кыргызстанда 1000ге жакын Кытай жараны мыйзамсыз жашоо укугун алганы, азыркы убакытка чейин иликтенбей жатканын айтып чыкты. 2016-жылы Бишкек шаардык прокуратура боюнча 996 Кытай жараны боюнча вид на жительствону жашоого укукту мыйзамсыз апостили жок алынган деп иш козголгон. 2 жыл болуп калды. Ушул иш аягына чыкпайт. Эң өкүнүчтүүсү ушул 1000ге жакын жарандын жашоого укук алгандыгы аннулировать этилбей жатат. Ушуну жеке көзөмөлгө алып туруп маалымат берсеңиз. Анткени ар бири $5000 берген деген маалымат бар да. Элестете бериңиз, это уже $5 миллион да 1000 адамдыкы. Андан тышкары депутаттар башкы прокурор чуу дегенде эле коомчулуктун назарын бурган чуулгандуу иштерден баштоосун сунуш катары киргизишти. Сол Белискейт боюнча сиздер да унчукпай койсоңор, баары коомчулук сурайт. 3 депутатты камайм, 3 депутаттын эркинен ажыратам деп ошол кылмышка покушение жасаган. Генералдык прокурор ага кайдыгер мамиле жасаган. Эгерде генералдык прокуратура муну эстебесе, бул коомчулуктун эсинен эч качан чыкпайт. Ошондуктан сиз биринчи адилеттүү кадамдар аркылуу ушуга бөгөт коюшуңар керек. Бар бош жерде состав преступления болсо, анда бизди жоопко тарткыла. Эгерде жок болсо, жанагындай мамлекеттик институттардын атына чоң бир шек келтирген үчүн аларды жоопко тарткыла. Коомчулук муну талап кылат. Парламенттин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип, Жамшитов жумушту прокуратура тармагында болуп жаткан коррупциялык схемалардан жана кадрдык тазалоодон баштай турганын билдирди. Эл өкүлдөрүнөн түшкөн сунуштарды да белгилеп жазып алганын да айтты. Биздин органдын коомчулуктагы бедел берки орду кандай деңгээлде экенин түшүнүктүү болду. Ошондуктан жемкорлук менен күрөшүүнү өзүбүздөн тазалануудан баштайбыз. Өзгөрүүлөр болот. Ротация маселеси, децентрализация маселеси бизде колго алабыз. Ушул жерден мыйзам чегинде иш алып барабыз деп местерди ишендирип кетемин. Жыйынтыгында жогорку кеңеште Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлиги башкы прокурорлукка жактырылды. Добуш берүү жашыруун электрондук ыкмада өтүп, депутаттар бир добуштан колдоп берди. Белгилей кетсек, 43 жаштагы лейтенант Жамшитовду бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуштаган.
Өткүрбек Жамшитов Оштун Кара Суу районунда туулган. Ал 1996 жылы Кыргыз Улуттук университетинин юрист адистиги боюнча бүтүргөндөн бери Жалаң прокуратура жаатында иштеп келет. Ушул убакка чейин Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын башкы көзөмөл органдарында тергөөчү, прокурорлук кызматтарды аркалаган. Эскерте кетсек, буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан бошотуу боюнча жогорку кеңешке сунуштама берип, депутаттар парламенттин жалпы жыйынында аны кызматтан алууну колдошкон болчу. Президенттин сунуштамасында башкы прокурор Жолдубаева өзүнө жүктөлгөн милдеттерди тийиштүү түрдө аткарбай жаткандыгына байланыштуу иштен алынып жаткандыгы айтылган. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.